Айгүл Азизова Оштогу балдар ооруканасынын көз дарыгери. Ал ара төрөлгөн ымыркайлардын көзүнүн көрүүсүн текшерип, ретинопатия оорусун эрте аныктап жардам берип келет. Анын айтымында бул оору убагында дарыланбаса, бала көрбөй калышы мүмкүн. Айгүл айым бул багытта Казакстанда атайын окуудан өтүп келип, өзүнүн билимин жана тажрыйбасын башкаларга да үйрөтүп жатат. Былтыр Ош облусунда 60, ал эми түштүк аймагында 80ден ашык ымыркайда ушул оорунун белгилери табылып, алар Бишкекке операцияга жөнөтүлгөн. Бизде азыркы бөлүмдө жетишерлик аппаратура бар. Ошол боюнча ушул аппараттардын негизинде биз бирдикте шаардагы перинаталдык центр менен неонатологдор менен бирдикте ушулдарды аныктоону жүргүзүп жатабыз. Азыр эле биринчи квартал боюнча 100ден ашуун баланы көрдүк, жаңы төрөлгөн балдар, ара төрөлгөн балдар. Ошол балдарды көрүп, азыр ошол балдардын 4-өсүн даярдадык да Бишкек операцияга. Бул маселеге байланыштуу бүгүн Ош шаарында атайын жыйын өттү. Ага шаар жана райондордон келген көз доктурлар, жаңы төрөлгөн ымыркайларга жардам көрсөткөн жана балдар дарыгерлери катышты. Алар ара төрөлгөн баланы 4-5 жуманын ичинде сөзсүз түрдө көз дарыгерине алып баруу керектигин белгилешти. Өзү негизинен ретинопатиянын да өзүнүн факторлору болот. Эгерде бала 32 жумага чейин төрөлгөн болсо, же 34-35 деп коет, бирок көбүнчөсү 32 неделге чейин. Андан кийин салмагы 1,5 килограммдан төмөн балдар, кислородду 7 күндөн ашыгыраак алган балдар, төрөлгөн учурда сепсис, анемия деп коебуз, кан куюлган балдарда риск факторлор болот да. Расмий маалымат боюнча Ош облусунда жыл сайын 28 миңге жакын бала жарык дүйнөгө келет. Алардын ичинен 1500гө жакыны ар кандай себептерден улам мөөнөтүнөн эрте төрөлөт. Ошолордун 35%-ында көздүн торчосу жабыркаган учурлар кездешет. Учурда бул ооруну аныктай турган 2 адис жана атайын жабдуулар Ош облустар аралык балдар клиникалык борборунда бар. Бирок бул дартты дарылоо азырынча Бишкекте гана операция жолу менен жүргүзүлөт. Бишкекте жасалат, анан башка республикаларда жасалат. Анан буга азыр ошо диагноз коюп, өзүнүн ошо операциясын кылуу үчүн дагы аябай чоң, кымбат суммадагы аппарат керек болот. Азыр эми бизге мына Кызыл Жарым ай коому биздин көз дарыгерлерибизге дагы ошо жардамдарды берип, аппараттарды алып берип, ошо эртерээк диагноз койгонго жардам берип жатышат. Көздүн ооруларына байланыштуу кызматтарды жакшыртуу максатында бир нече дарыгер чет өлкөлөрдө билим алып, Кыргызстанда колдонууга ылайык тажрыйбаларды жайылтып келишүүдө. Жакынкы 3 айлыктын ичинде областтык ооруканадан 2 кызматкер Непал мамлекетине окууга жөнөтүлүп атат. Бунун бүткүл чыгымдарын ошо Кызыл Ай коому тарабынан каржыланып берилет. Республика боюнча алганда ушул Баткен, Жалал Абад ушул жылдары Талас жана Нарын, Ысык көл областары кошулуп атат. Долбоорун алганга 10го чукул офтальмолог врачтар чет мамлекеттен окуудан өтүп келишти. Бул дарт менен күрөшүүдө ата-энелердин да жоопкерчилиги чоң. Убактысында текшертип, дарыгерге көрсөтүү менен ымыркайдын көзүнүн толук айыгып кетишине шарт түзөт. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.